Günüңүздөр менен урматтуу замандаштар, саламатсыздарбы? Бүгүн өзгөчөлүктөрү туурасында айтканбыз. Мына ушул оңүттөн алганда азыркы учурда адамдын маанайы чындап ден соолукка, анын ичинде жашоонун узактыгына да таасир этерин далилдеген көптөгөн изилдөөлөр бар экендигин мисал менен айтып түшүндүрүүнү максаттадым. Мен окуган илимий эмгектерде, китептерде айтылгандардын негизинде айтууну ылайыктадым. Мисалы, Мейонун клиникасы 2002-жылы 30 жыл ичинде 447 сыноодон өткөн катышуучунун жыйынтыгын жарыялаган. Ден соолук физикалык жана психикалык жактан ден соолугу таза экендиги аныкталган. Оптимист деген сөз түз маанисинде мыкты дегенди. Тактап айтканда, бул адамдар көңүлүн келечектин сценариине буруп жатканын билдирет. Мисалы, оптимист адамдар терс күнүмдүк жашоосунда проблемалар да аз, физикалык жактан ден соолугу таза, эмоционалдык абалы жакшы, алар азыраак оорушат, өзлөрүн сергек сезишет, алар менен оңой тил табышасың, көпчүлүк учурда жайдары жана тынч жүрүшөт. Көп өтпөй Мейо клиникасы дагы бир изилдөөсүн жарыялаган. Илимпоздор 30 жыл аралыгында 800дөн ашык сыноого ачкандардын абалын байкашкан. Изилдөө көрсөткөндөй, оптимисттер пессимисттерге караганда узак жашаарын айтып чыгышкан. Йелек университетинин илимпоздору 50 жаштагы жана 23 жаштан улуу 660 адамга байкоо жүргүзгөн. Мында карлыкка позитивдүү мамиле кылган адамдар терс көз караштагыларга караганда 7 жылдан ашык жашаарын аныкташкан. Анда жакшы маанай, узак жашоого таасир этерин, кан басымынын, холестериндин, тамеки тартуунун, жогорку салмак кыймыл активдүүлүгүнүн деңгээлине карабастан узак жашаарын көрсөткөн. Кошумча изилдөө жүрөктүн абалы менен маанайдын ортосундагы байланышка өзгөчө көңүл бурган. Дюка университетинде жүрөк оорусу менен жабыркаган бейтаптардын 866-сына байкоо жүргүзгөн. Университеттин окумуштуусу күн сайын көбүрөөк позитивдүү эмоцияларды башынан өткөргөн. Оорулуулар терс эмоцияларга көбүрөөк көнүп калгандарга караганда 11 жылга ашык жашашы же 20% көп экенин билдирген. Андан таң калтырган жыйынтык Жоржия штатындагы медициналык колледждин студент медиктеринин 25 жыл байкоо жүргүзгөн изилдөөлөрүндө жүрөктүн ишемиялык оорусу 5 эсеге көп болгон. Натыйжада Джонс Хопкинс университетинин изилдөөлөрүнөн улам 2001-жылы Америкалык жүрөк ассоциациясынын илимий сессиясында оң маанай чоңдордун жүрөк ооруларын жана тукум куучулукту бул ооруларга каршы эң күчтүү коргонууну да жокко чыгарарын көрсөткөн. Менин маңдай бешене бөлүгү бул биздин чыгармачыл борбор. Жаңы нерселерди үйрөнүү, келечекке мүмкүнчүлүктөрдү кыялдануу, аң сезимдүү чечимдерди кабыл алуу максаттарын коюу жана башка ушул сыяктуулар менен байланышкан. Менин дал ушул бөлүгү болуп эсептелет. Менин маңдай, бешене маңдай психика башкаруучунун милдетин аткарат. Мындан дагы өзгөчөлүгү сен кимсиң жана аны баалоо. Сен эмне жашап жатасың жана сен өзүңдү кандай сезип жатасың дегендерди башкарат. Адам өзүнүн ойлорунан кабардар болгондо, ал ойлорун башкарганды үйрөнөт. Сен психикалык жактан репетицияларды жасап, каалаган жыйынтыкты топтоп жатканда чеке үлүшү, лобная доля, сенин союздашың катары роль аткарат. Алар сезүү органдарынан өткөн сигналдардан, мисалы, алаксып калбоо үчүн башка нерселер менен катар тышкы дүйнөнүн ызы-чуусун азайтууга жөндөмдүү. Мээни сканерлөө, сүрөт тартуу, терең концентрацияланган абалда, анын ичинде психикалык репетицияда кайбир убакыт менен мейкиндикти кабылдоо жок болоорун көрсөтөт. Себеби маңдай бешененин мээнин катышуу үлүшү сенсордук сезүү борборлордон
өз денеңдин мейкиндиктеги абалын сезүүгө мүмкүндүк берүү, мотордук борбордон физикалык кыймылга жооп берүүчү жана ассоциативдик чогултулган борбордон ким экениң тууралуу идеялар менен байланышкан. Дагы төбө чокуу үлүшү убакытты сезүүгө тиешеси бар деп ишенсек болот. Жыйынтыгында сен өзүңдү курчаган айлана чөйрөдөн, өз денеңден убакыттын чегинен чыгасың. Бул башка учурларга караганда элестетүүнү реалдуу, чындык кылууга жардам берет. Сенин алдыңда ушундай бир суроо турат. Сен жаңы келечегиңди элестетип жатканда жаңы мүмкүнчүлүктөр жөнүндөгү спецификалык суроолорду бере баштайсың. Мисалы, бул оорусуз жана чектөөсүз жашоо кандай болмокчу? Сенин маңдай бөлүкчөң бардык көңүлүн ушуга буруп, ден соолукта болууга жана оюңдагы сүрөттөлүштү колдоого умтулат. Генералдык директор башкаруучу сыяктуу чеке үлүшү бардык мээнин бөлүктөрү менен байланышат. Нейрондук байланыштарды тандоо башталат. Демек, акыл эстин абалын түзүү үчүн бул суроолорго жооп берет. Ал симфониялык башкаруучу болуп калат деп айтууга болот. Сенин эски жабдууларыңды нейропластиканын жыйрылган функциясын алып салуу жана ошондой эле мээнин ар кайсы бөлүктөрүнөн нейрондордун башка тармактарын тандап, сен элестеткен нерсени чагылдырган жаңы аң сезим деңгээлин түзүү менен аларды бириктирет. Психикалык өзгөрүүлөр мээнин конфигурациясы жана комбинациялары башка ыраттуулукта иштешин шарттайт. Азыр бул жерге анча-мынча нейрохимияны кошолу. Эгерде сенин чеке үлүшүң нейрондук байланыштарды ыйнысоонун бирдей убакта, бирдей бийиктикте, эки же андан көп үндөрдүн бирдей угулушу жетиштүү санда иштеп чыкса, сен ага ачык айкын умтулууга көңүл бурсаң, анда ал ой психикалык тажрыйбага айланат. Башкача айтканда, ички реалдуулук сырткы реалдуулукка айланат. Ой чыныгы тажрыйбага айланар замат сен бул окуяны чындыгында коштой турган сезимдерди сезе аласың. Химиялык кабарчы нейропетитти өндүрөт жана аны дененин клеткаларына жөнөтөт. Нейропетит өзүнө тиешелүү маалыматты нерв түйүндөргө бириккен станция ар түрдүү клеткаларга тактап айтканда өзүнүн билдирүүлөрүн дененин гормоналдык борборуна, акыры ДНКнын клеткасына жөнөтөт. Жыйынтыгында клеткалар элестетүү менен окуя болгондугу тууралуу жаңы кабар алышат.